Bismillahirrahmanirrahim. Allah Taala күндөрдү жана айларды бири-биринен фазилеттүү кылып койду. Бул Аллах Тааланын пенделерине болгон мээрим, ырайымы десек болот. Пенделер көптөгөн жакшылыктарга жетүүсү үчүн мына ушул өмүрлөрүн, сааттарын, күндөрүн ибадат менен өткөрүүлөрү үчүн Аллах Таала айларды, күндөрдү бири-биринен фазилеттүү кылып койду. Мына алдыңкы келе турган күндөрү бизге Мухаррам айынын орозосу дагы жакындап калды. Имам Муслимде риваят кылынган хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Афдалус сиям ба'да шахру Рамадан шахруллаху Мухаррам." Рамазан айынын орозосунан кийинки эң абзел орозо бул Мухаррам айынын орозосу, ошол Аллахтын айы болгон Мухаррам айынын орозосу дейт. Жана башка хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул хадисте дагы Имам Муслим рахимахуллах риваят кылган. Мына ушул Мухаррам айынын орозосунан мен бир жыл мурдагы күнөөлөрдүн каффарат болуусун, өчүрүлүүсүн үмүт кыламын деп айткан экен. Жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Имам Бухари рахимахуллах риваят кылган хадисте, хадис Ибн Аббастан риваят кылынат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Маккадан Мадинага хижрат кылып келсе, яхудилер орозо тутуп жатыптыр. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мунун себебин сураганда, алар бул күнү Муса алейхиссалам жана анын коому Фираундон кутулган күн. Мына ошондуктан бул күнү Муса алейхиссалам Муса орозо туткан, ошондуктан биз Аллахка шүгүр келтирип орозо тутуп жатабыз деп айтышканда, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам андай болсо силерге караганда Мусага биз жакыныраакпыз, Муса биздин бурадарыбыз болот деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол Мухаррам айынын 10-күнү орозо кармаган экен. Эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кийинки жылда эгер жетишсем иншаллах насип кылса, Мухаррам айынын 9-күнү дагы орозо тутамын деген экен. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кийинки жылга калбай ааламдан өтүп кеткен. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахабалары ошол Мухаррам айынын 9-10-күнү орозо кармаган экен. Мына ошондуктан Мухаррам айынын 10-күнү орозо кармоо бул сүннөт. Жана ошол яхудилердин орозосуна окшошуп калбообуз үчүн 9-10 күндөрү орозо кармоо мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам буйруган сүннөт орозолордун бири болуп саналат экен. Аллах Таала мына ушул күнү тута турган орозоңуздарды жана жасай турган жакшы иштериңиздерди, сооп иштериңиздерди Аллах Таала кабыл кылган болсун. Аллаху а'лам.